Саламатсыздарбы мекендештер? Сиздер менен жана да мен Эдита. Азыр биздин ушул маркетплейс боюнча, ушул Валбрес боюнча сабактарыбыз башталды, Кудай буйрса. Азыркы кезде 3 окуучубуз окуп атат, жакшы товарларын киргизип, бизде сабак окутуу кандай? Бул биринчи 15 000 менен окуткан сабагыбыз, ушу сиздер даяр ноутбук, термопринтер, анан даяр нишалар менен келесиздер. Биринчи сабакта эле ушу сиздерди регистрация кылып туура. Экинчи сабагыбызда карточканы создавать этип, остатоктарды беребиз. Ал эми 3-чү, 4-чү сабактарда заказдар түшкөндө келип окуйсуздар. Заказдарды собирать этип, складка жеткирүү. Ошонун бардыгын сиздерге ушу 15 000 менен үйрөтөбүз. Кудай буйрса. Ал эми алыскы жактан ушу келгенге мүмкүнчүлүгү жоктор болсо, телемост менен өзүңүздөрдүн компьютериңиздардыга мен ушул өзүмдүн компьютерима кирип, кайсыл жерди кандай жаза турганын өз көзүм колум менен көрсөтүп үйрөтөм. Ал телемост менен окутулат, Кудай буйрса. Ал дагы ошол 15 000. Ал эми командабыз чогулат. Азыр колумда ушу 2 жардамчым бар. Бир кызым ушул Валбрестеги ФБО складта сатуу боюнча жана випти да окутуп кетебиз, Кудай буйрса. Бул виптерге эмне кирет? Виптерге бизде нишаны тандап берүү, продвижение кылуу, аналитика жүргүзүү, сиздерди регистрация кылуу, дагы кантип карточканы создавать этсе болот. Товар заказ түшкөндө кандай собирать этебиз, штрих-коддорду кандай алып жармаштырабыз, анан моно палет, микс палет, моно коробка, микс коробка, ушуга окшогон упаковкаларды кандай кылып упаковкалап, складка кандай кылып жеткирүү, анан 2 ай наставничество менен вип сабактарыбыз да болуп баштады. 30 000ден окутулат бул вип сабактарыбыз, 2 ай наставничество этебиз, Кудай буйрса. Ал эми 3-чү жардамчым кошулду. Ал сиздерге маркетплейстен, Валбрестен башка. Валбрести мен жана жардамчы кызым экөөбүз окутабыз. Ал эми 3-чү жардамчы балам бул сиздерди маркетплейстен калган Валбрестен башка Яндексте окутат, Сбермаркетте окутат, Озондо окутат, Алиэкспрессте окутат. Ошонун бардыгын ушу келишим баада ал бала менен эгер через мен аркылуу мен өзүм сиздерге ушул жакшы баада арзаныраак болсун үчүн ушу сиздерге колуман келишинче жардам берем. Ал эми азыр көпчүлүктөр мага чалып атышат. Башкалар через мен аркылуу менин эле биздин группабыз ичи бар деп туруп эле башка ушундай эмелер чыгып башташыптыр. Мен башка бир дагы группаларга кошулган эмесмин. Мен өзүм индивидуально өзүм окутуп келемин. Менин командамда болгон 2 эле адамым бар. Ал дагы через мен аркылуу жазыласыздар, Кудай буйрса. Ошон үчүн кайрылсаңыздар менин өзүмдүн каналымда телефон номерлерим бардыгы бар, адрестериме чейин бар, Кудай буйрса. Кааласаңыздар дагы да айтып кетем: 8925 866 63 56. Ал эми биз мисалы үчүн бизде мындай да, көпчүлүгүбүз башка адамдардан окушуптур, товарларды киргизип жүктөшүптүр, бирок товарларында соода жок же соода бар дагы, ушу только возврат болуп атат экен дагы, прибыль тапканын ордуна кайра минуска кетип атышкан ушундай окуучулар да көп кайрылып атышат мага. Караңыздар, сиздер окуганда биз сиздердин товарларыңыздарды киргизип, создавать карточкалерин көрсөтүп, заказдарды ушу кандай алып собирать этип, кандай алып складка жеткизүү, ошону үйрөтөбүз. Андан кийинки ушул сиздердин өзүңүздөрдүн аракетиңиздер, мисалы үчүн ал сиздердин тапкан нишаңыздар друг сатылбай ушу возврат болуп аткан болсо, нишаңыздарды алмаштырсаңыздар болот. Аз возврат боло турган, сезонный эмес, жакшы сатылып турган товарларга алмаштырсаңыздар болот. Ал эми калган аракет сиздерден болот да. Биз сиздерге жол көрсөтүү, ал эми калган жака кайсыл жака агасыздар, ал сиздердин өзүңүздөрдүн жеке аракетиңиздерден ошого байланыштуу болот. Ошон үчүн ошого жакшы көңүл буруп алсаңыздар. Ал эми випке катышам десеңиздер, випте ушул биз продвижениеде кандай, аналитикада кайсыл товарлар ушул маркетплейсте дефицит, ушул товарларды сатсак, ошондо биз жакшы доходко чыксак болот деген тыянак менен
сіздерге биз ушундай нишаларды деп нишалар тандап беребиз. Биз тандаган нишадан сиздер ошол товарды Валбреске киргизип баштайсыздар. Андан кийин ошол өзүнүн продвижениясы бар. Продвижениясын дагы үйрөтөбүз. Анан создавать карточкени да үйрөтөбүз. Регистрация да кылабыз сиздерди. Складка товарды кандай жеткизсе дагы бүт баарын үйрөтүп, 2 ай сиздерди ушул түшүнбөгөн жериңиздерди айтып деп, мындай кыласың, тиңдей кыласың деп толук үйрөнгөнгө чейин сиздерди ушу сопровождение кылып барабыз, Кудай буйрса. Ошондуктан келсеңиздер, Кудай буйрса, азыр ушундай шанстар болуп атат, элдин баардыгы ушу Валбрес маркетплейс дегенге жакшы аябай кызыгуу болуп атат. Ошондуктан өзүңүздөрдүн основной ишиңиздерди таштабай туруп, ушул маркетплейс менен иш баштап, бизнес ачып, качан ушу прибыльдарыңыз жакшы прибыльга жеткенде, анан основной ишиңиздерди таштап, биротоло ошо бизнеске кирип кетсеңиздер да болот. Андан менде мисалы үчүн мен миллион доходко чыкканда дагы бир эле ошол маркетплейстен Валбрестен чыккан эмесмин миллион доходко. Мисалы үчүн бир күндө бир 10 заказ түшө турган болсо, ошонун 3-өсү Валбрест болсо, калган 7-өсү Яндекс Маркет болушу мүмкүн, Озон болушу мүмкүн, Алиэкспресс болушу мүмкүн. Кээде 2-3 күндөп дагы Валбресттен заказ түшпөй калат. Ал эми калган Озондон, Яндекстен, Сбермаркеттен үзгүлтүксүз заказдар келип турат. Ошон үчүн булар бирине бири баш шаймашай, биринен заказ түшпөсө биринен түшпөсө биринен. Андан дагы өзүмдүн дагы аракетим бар, өзүм дагы клиенттерим бар, покупательдерим бар, постоянно өзүмдөн келип соода алып жүргөн. Анан дагы аракет кылып, ушу Авито, Юланы дагы азыркы кезде калтырбай таштабай параллельно алып жүрүп келем. Ушу Авито, Юладагы менин соодамдын ушул жакшы болушуна аябай салымы чоң. Ошондуктан сиздерге ушул кааларым барыңыздар, ушул мотивация бергенде башында кызыгасыздар дагы, мен видеомду көрүп башында 1-2 күн кызыгып, келесиздер дагы, анан эле баягы пендечилик, жашоо турмуш тиричиликке алаксып калып эле ошол бизнести кайра унутуп, кайра калтырып, анан бизде баягы өзүбүзгө канга сиңген негатив бар, болбой калса эмне болот, кандай кылсам эмне болот. Бирок ошону мечта кылып эле келе бересиздер, бирок мечтаны, максатты ишке ашырыш керек негизи. Ал эми азыр тем более бул маркетплейс дегенди бардыгы, маркетплейс деген бар экен деп элдин бардыгы ойгонуп, ушулардын баары киргенге аракет кылып аткан ушул маалда сиздер дагы кирип, ушу азыр тренд болду да маркетплейс. Кирип, ушуга кирип, соода кылып, үйрөнүп, кандай кылып товар киргизишти, ушу бизге окшогон ушул маркетплейсте иштеген опыту бар адамдар сиздерге ушул жол көрсөтүп атканда, Кудай буйрса, ушуну үйрөнүп алсаңыздар эң сонун болот. Ошон үчүн ниша тандайгыла дегенде эле менин көпчүлүк окуучуларым бардыгы ушул одеждадан баштасакпы, анан эле 70% постельный белье деп эле ушул нишага эле жармаша беришет. Бул нишалар эң оңой нишалар. Биринчиден, постельный белье эң оңой нишага кирет, ошон үчүн конкуренция аерде ошончалык көп. Ал эми кийим кече дегенде, кийим дагы бул сезонный болуп эсептелет. Биринчиден, сиздер эми азыр бир платье менен, көйнөктөр менен кирсеңиздер, сиз антиментип маркетплейсте ордуңузду тапкычаңды, суук келип калат дагы, платьянын сезону бүтүп калат дагы, сиздер уже калың нерсеге өтүшүңүзгө туура келип калат. Ал эми акчаңыздар платьеде кармалып туруп калышы мүмкүн. Ошол нерсеге да аябай көңүл бурсаңыздар. Экинчиден, бул кийим кеченин возвраты аябай көп болот. Клиент размер түшпөй калышы мүмкүн, товардын бир какой-то жеринде бир жиптери чыгып, же бир товарный вид жок болуп калып, же ошолардын желаемый товарын албай калып, ушул көбүнчө ушул кийимдерден возврат аябай көп болуп атат. Ошон үчүн карап көрсөңүздөр, жакшылап акыл калчап, ойлонуп, аналитика деген бар, аналитиканы жүргүзүп, ушул кайсы товар ушу возвраты жок, кайсы товар ушу сүрөттө кандай чыкса, ушул Валбрестте элдер сүрөттү кандай көрсө, ошол клиент ошол сүрөттөгүдөй товар алышына, ошол жагына да көп көңүл бурсаңыздар, ошондо сиздердин бизнесиңиздер үзгүлтүксүз. Анан дагы мындай дагы бир жакшы жери бар. Ошо сиздер келип Валбреске киргенде эле сразу эле 70-80 миңдик заказ түшөт деген ойдон алыс болуңуздар. Биринчи башында сиздер кирип, сиздерди эл таанып, отзывтарыңыздар түшүп, продвиженияларыңыздар болуп, 1-2 соодаңыздар болгонго чейин сиздерде ушул соода бир аз аркада турат. Ошол нерсеге да сабыр керек, аябай сабырдуу болсоңуздар, Кудай кааласа, бул болгон башындагы бизнестеги, башындагы ошого окшогон тоскоолдуктардан оңой кутулуп өтүп кете аласыздар. Мисалы
үчүн менде кечеги күнү бир 7-8 товарга бир нарак берагы 50 миңге заказ түшкөн болсо, мына 2 күндөн бери Валбресте заказ жок менде. Ал эми бүгүн мага Яндекстин өзүнөн гана 27 миңге заказ түштү, Сбермаркеттен 13 миңге заказ түштү, калган маркетплейстер муктап атат. Ошон үчүн бирине бири шайкеш келиш үчүн киргенге жараша ушу маркетплейстин бардыгына киришиңиздерди суранып кетмекмин. Ошон үчүн мага да катталыңыздар дагы да. Кудай буйрса уктабыз. Сиздер ушу даяр болуп келсеңиздер, ушу сиздердин биринчи босогон аттап келген күнүңүздөрдөн баштап маркетплейстин партнеру кылып чыгарышка аракет кылам. Ошон үчүн барыңыздарды күтөбүз, барыңыздарга жакшы гүлдөгөн бизнестерди каалап кетем. Келиңиздер, анда бизнес баштайбыз. Жакшы ушу финансылык эркиндикке Кудай кааласа баарыбыз чыгабыз. Саламатта калыңыздар.